Чакын айлык өкмөт параллельно жеке тараптар менен биз чогуу 12 миллион, 20 миллион. Дал ушул чакан тигүү цехинде эми Мырзаке айыл аймагындагы жумушсуз жүргөн кыз-келиндер иш менен камсыз болушту. Алардын бири Жылдыз Дөөлөтова көп жыл миграцияда жүрүп, жакында мекенине кайтып келген. Өзгөн районунда шаарында иштечүмүн. Ал жерде спортивка аст үстү иши менен тикчелек. Адыр айылында дагы ошо кыз-келиндерге шиенисек ачылып аябай жакшы болду. Убактыбыз үнөмдүү болот. Жол азабы, көр азабы деп жолдон кыйналат элек. Азыр жакшы. Эртең менен үйдөн чыгып эле бул жерге жумушка келип, кайра жумуштан эртерээк чыгып, үй жайыбызды, бала чакабызды карап, тамак ашыбызды жасап, кайра убактыбыз болуп калса да 1-2 саатка келип ишибизди уландырып, ишти баштайбыз деп атабыз. Тигүү цехи Мырзаке айыл аймагынын Адыр айылында ишке берилип, 20дан ашуун туруктуу жумуш орду түзүлдү. Бирок азырынча 15 кыз-келин иштеп жатат. Тигичиликти билбегендер үчүн атайын окутуу курстары да ачылган. Кандай билбеген кыздар болсо деле биз үйрөтүп, крой бычылып, бизге жакшы заказдар болсо, ошо кыздарга үйрөтөбүз. Жумуш орду бар, ооба, жумуш орду бар. Ошол бизге мурда жол жагынан аябай кыйналып, ушинтип жүрдүк. Азыр эми абдан жакшы болду. Ушул бардык ушу жаш келиндер Россияга, ал жак бул жака иштеп кетишчи эле. Азыр эми ушул жерден айлыктап, өз балдарын бакса болот. Орточо эсеп менен бир 30 миңге кеңири чыкса болот. Мини цехпи, торговый центрби? Долбоор Касамин жана Аристин колдоосунда ишке ашты. Жер тилкесин жергиликтүү бийлик ажыратып берип, ага жаңы имарат курулду. Учурда дагы кеңейтүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн алдыда дагы ондогон тигүү машиналар келет. Эгер ишке ашса, анда 50ге чейин туруктуу жумуш ордун түзүүгө болот. Тигүү цехинде азыр атайын буйрутмалар негизинде иш алынып барылууда. 8,5 миллион Арист тарабынан каржыланды. 1 миллион 380 миң айыл өкмөтү тарабынан каржыланды. Өздүк салымдын негизинде. Анан ошонун негизинде мындай жакшынакай тигүү цехи биздин буйрутмалар азыркы учурда цехтин ачылышын күтүп атабыз. Буйрутмачылар келип бизге заказдарын беребиз деп уже даяр турушат да. Анан дагы мына Токмокто дагы неме ачылган экен. Ошол жак менен дагы келишим кылып атабыз. Атайын материалдарды чыгаруу цехтери менен. Мырзаке айыл аймагында ушуну менен Аристин колдоосунда 3 долбоор ишке ашып жатат. Анын бири сүттү кайра иштетүүчү чакан цех, жакында дагы бир өндүрүш ишке берилет. Жаңы ачылган ишканалардын баары муниципалдык болуп катталды. Ошол 10 айдын жыйынтыгы менен район боюнча азыркы учурда 17 жаңы ишкана ачылды. Жалпысынан 400га жакын кошумча жумуш орун түзүлдү. Кыргыз автономиялык областы түзүлгөн 100 жылдыгына карата биз дагы ишканаларды ачуу боюнча жумуш толугу менен жүрүп атат. Социалдык объекттердин ачылышы азыр район боюнча 30 объектте капиталдык салымдар беренеси менен курулуш иштери жүрүп атат. Асфальт базуу, ишкана ачуу негизинен район боюнча экономикалык долбоордун бардыгы өз пландалган бардыгы ишке ашууда. Жаңы ачылган тигүү цехи Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата ачылуучу ишканалардын бири. Аталган марекеге карата Ош облусуна жалпы 19 ишкана ачылуусу пландалган, анын 15и пайдаланууга берилди. Колубуздан келбейт. Бир гана ошо айыл өкмөттүн. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу. Мындан фабрика цех эмес, келечек